Опунбаев менен Жамшитовдун отставкасы үчүн кол топтоо башталды. Рита Карасартова баштаган жарандык активисттер УКМКнын башчысы Орозбек Опунбаев менен башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду отставкага кетирүү үчүн кол топтоо баштады. УКМКда $200 000 кылмыш ишинде далил буюмдардын жоголушу, Баткен областында прокурордун өлүмү, Кытай жараны сайма этинин өлүмү, шаардык ички иштер бөлүмүндө 20 кылмыш ишинин жоголушу, ЖМК тербөөчүсүнүн пара талап кылышы. Ушул окуялардын баары кылмыштуулук, коррупция менен күрөшүп, улуттук коопсуздукту камсыздоочу мамлекеттик структуралардын талкаланганы, криминалдашканынан кабар берет деп айтылат петицияда. Коопсуздук органдары мамлекет жана ар бир жарандын коопсуздугу үчүн коркунучка айланды. Аларды реформалоодо азыр натыйжа бербейт деген активист улуттук стратегияны жалпылап иштеп чыгуу керек деген белгиледи. Аты аталгандардын отставкасын колдосоңуз, бул шилтеме аркылуу петицияга кошулсаңыз болот. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, УКМКнын башчысы Орозбек Опунбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин отставкасы тууралуу сөздөр Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча ийгиликсиз операциядан кийин эле көтөрүлө баштаган. Операциядан кийин Опунбаев өзү кызматты тапшыруу арызын берген, бирок аны президент кабыл алган эмес. Депутат Мыктыбек Абдылдаев жетекчи өз ыктыяры менен отставкага кетүү кадамына даяр болушу керектигин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 19-ноябрда Жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Жетекчи болуп чоң кызматта иштеген адамдар иштей албай, буйрукту аткара алган жокпу, коомчулукту алдап койдубу, отставкага кетиши керек. Жетекчи өз ыктыяры менен отставкага кетүү кадамына даяр болушу шарт. Бул оор кадам, бирок баарыбыз эле кетет экенбиз. Азыр тарыхта биринчи жолу өз ыктыяры менен кызматтан кетти деп жазып жатышат. Андай нерсе далай эле болгон. Мен да далай жолу отставкага кеткем. Унутулуп калат экен да, деди Абдылдаев. Абылгазиев укук коргоо органдарына нааразы болду. Премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев бизнести коргоо боюнча кеңешме өткөрүп, укук коргоо органдарын сынга алды. Аталган жыйында бизнести өнүктүрүү жана ишкерлердин укугун коргоо чаралары талкууланган. Тилекке каршы бизге укук коргоо органдарынын өкүлдөрү мыйзамсыз аракеттери менен мамлекеттик саясатка көлөкө түшүрүп жатканы тууралуу билдирүүлөр келүүдө. Алар президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган коррупцияга каршы күрөштүн максаттарына жетүү жолдорун жымсалдап жатат. Укук коргоо органдары ишмердүүлүгүнө терең анализ жүргүзө, тобокелчиликтерди аныктоо жана жемкорлукка малынгандардан тазалануусу керек, деди премьер-министр. Ошондой эле Абылгазиев бизнести текшерүүгө карата жарыяланган мораторий алгылыктуу натыйжа бере баштаганын белгилеген. Коомдун эң прогрессивдүү бөлүгү деп эсептелген бизнес коомчулук коргоого алынганын сезбей жатат жана укук бузууларга көп кабылууда. Бул өлкөнүн инвестициялык климатына жана экономикалык абалына түздөн-түз таасир этет. Бизнести коргоо маселеси өкмөттүн ишмердүүлүгүндөгү негизги багыттардын бири болуп саналат, деди Абылгазиев. Соңунда өкмөт башчы бизнести коргоо үчүн экономика тармагындагы процесстердин ачык айкындуулугун камсыз кылуу боюнча механизмдерди иштеп чыгууга тапшырма бергени айтылат. Маалымат департаменти 81 миллион сомду жеп кетти. Мындай билдирүүнү Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Рыскелди Момбеков Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин ишин кароодо айтып чыкты. Аталган министрликтин алдындагы маалымат департаменти түзүлөрү менен ошол кездеги маалымат жагын тейлеген министрдин орун басары Айнура Темирбекова баш болуп, Бактыгүл Норузбаева төш болуп, санарип тештирүүнүн шылтоосу менен 81 миллион сомду жең ичинен жашырып алышкан. Учурда тергөө амалдарында кылмыш бети ачылып иликтенип жаткан учуру. Эл өкүлүнүн айтуусунда 15 телеканалга каралган акча каражаты 8 гана телеканалга жумшалган. Калган 8 телеканалдын акчасы желип кеткен. Бүгүн Маданият министрлигиндеги чыр дагы уланууда. Ал чырдын башында Атамбаевдин идеологу Фарид Ниязов турган. Анын аткаруучусу Айнура Темирбекова болгон. Ошонун учу узарып, азыркы тапта 64 райондук аймактык гезит журналдар жабылат. Областык телекомпаниялар медиа борборго айланат. Дагы эле болсо Фаридтин кадрлары КТРК, ЛТРде иштеп жатса, айтылуу Айнура Темирбекованын кайын сиңдиси Сарногоева маалымат департаментинин жетекчиси. Кыргызстанга айыл чарба министрлигинин кереги жок. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин ишмердүүлүгүнө баа берүү боюнча коомдук угуунун жүрүшүндө туризм департаментинин мурдагы башчысы Максат Чакиев билдирди. Анын пикиринде министерство 5000 адам үчүн эмгек биржасын айланды.
Эгерде биз аны департаментке өзгөртүп, калган функцияларын экономика министрлигине өткөрүп берсек, көбүрөөк пайда алып келмек, деди Чакиев. Ал эми Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев: сиз Айыл чарба министрлигинде иштеген эмессиз, министрликти сындап өзүңүзгө бал топтоп жаткандай эле сезилип жатат, деп ачууланган. Сурахматов жол тыгынын азайтуу боюнча Москванын тажрыйбасын көрүп келди. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов Москва шаарынын өкмөтүнүн чакыруусу менен ал жакка барып келгенин мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, Сурахматовду Бишкек шаардык кеңештин депутаты Жумабек Салымбеков менен вице-мэр Азиз Алымкулов коштоп барган. Алар шаардагы маанилүү маселелерди пландоо боюнча консультациялык иш-чараларга катышкан. Москва өкмөтүнүн министри, тышкы экономикалык жана эл аралык байланыштар департаментинин жетекчиси Сергей Черемин кыргыз делегациясын кабыл алып, мындан аркы кызматташуунун багыттарын талкуулаган. Негизги көңүл мост транспроекти институту тарабынан түзүлгөн. Бишкек шаарындагы жол тыгындарын чечүү жолунун математикалык ыкмалары долбооруна бурулду. Ыкма негизги кан жолдордогу жүктөмдү 12%га чейин азайтып, жүргүнчүлөрдү өткөрүүнү 20%га жогорулатат. Ал эми жол кырсыктары 15%га төмөндөйт деп айтылат билдирүүдө. Сурахматов Москва паркинг мекемесинин иши менен таанышты. Алардын иштеп чыккан долбоору Москванын бюджетине жыл сайын 26 миллиард рубль алып келет. Анын баары шаарды жакшыртууга жумшалат. Кыргызстандын делегациясы андан сырткары шаар казынасына жылына 9 миллиард рубль алып келген ЖМК жана реклама департаментинин ишин көрүштү. Аталган департамент электрондук аукцион аркылуу бирдиктүү жарнама саясатын алып барат. Сапардын алкагында Сурахматовго Россияда жасалган электроавтобустар көрсөтүлдү. Ошто 31 жаштагы келин 3 төрөдү. Ош шаардык төрөт үйүндө 3 төрөлдү. Бул тууралуу башкы дарыгер Зейнеп Исраилова билдирди. Маалыматка ылайык 3 кыз операция жолу менен 18 ноябрь күнү төрөлдү. Маалыматка ылайык 3 кыз операция жолу менен 18 ноябрь күнү төрөлдү. Биринчи мыркай 2-3, экинчиси 2-8, үчүнчүсү 2-1 кг салмакта жарыкка келди. 3 төрөгөн эне 31 жашта, Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Кербен айылынын жашоочусу. Ош шаардык төрөт үйүндө жыл башынан бери 7-чи рет 3 төрөлдү. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башчысы Сабырбек Жумабеков Россиянын Илимдер академиясынын мүчөсү болду. Бул тууралуу мекеменин сайтында маалымдалат. Ага ылайык 15 ноябрда Илимдер академиясында жыйын болуп, анда мүчө корреспонденттер менен чет элдик мүчөлөр кабыл алынган. Россиянын илимий коомчулугунун катарын чет элдик бир катар окумуштуулар толуктаган. Арасында математиктер, физиктер, программисттер, энергетиктер, химиктер, биологдор жана башкалар бар. Ал эми Жумабеков Илимдер академиясынын медицина илимдери бөлүмүнө травматология жана ортопедия жаатында чет элдик мүчө болгон. Жалпысынан бул бөлүмгө 8 жаңы мүчө алынган. Жумабеков Россиянын Илимдер академиясына мүчө болуу ал үчүн сыймык жана жоопкерчилик экенин билдирди. Эми мен мурдагыдан дагы көп иштеп, бейтаптарга жеңилдик алып келүү үчүн аракет кылышым керек. Эмгектеримди жогору баалаган Россиянын окумуштууларына рахмат, деди Жумабеков. Жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу аземи декабрдын башында өтөт. Медицина илимдеринин доктору Сабырбек Жумабеков көп жылдан бери Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборун жетектеп келет. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги. Кош бойлуу болуп көрүнүүнү ойлоп тапкан Аргентинада курсагына 4 кг баңги-затын катып бара жаткан аял кармалды. Аргентинанын коопсуздук боюнча министри Патрисия Буларич баңги-затын кош бойлуу сыяктуудай көрсөтүп, курсагына катып бара жаткан аялдын кармалганын маалымдаган. Чет элдик басылмаларда жазылгандай, министр Буларич анын жанында күйөөсү болуп көрүнүп бара жаткан өнөктөштөрүнөн 2 таңгак баңги-зат табылбаса, ал аялдын кош бойлуулугунан жасалма экенинен эч ким шек санабай калмак. Маалыматта жазылгандай, аялы күйөөсүндөй көрүнгөн бул өнөктөштөр крахмал пастасынан кош бойлуу аялдын курсагындай болгон форманы жасап, анын ичине 15 таңгак баңги-затын салышкан. Жалпысынан ал 4 кг 1 грамды түзгөн. Баңги-затын ташып бараткан аял эркек Аргентинанын Чили менен чектешкен аймагына жакын жеринен кармалган. Адегенде анын жакындагы эркек кишиден 2 таңгак баңги-зат табылган. Андан кийин кош бойлуу көрүнгөн келечектеги энени да текшерүүгө туура келген деп жазылат маалыматта. Бул боюнча тергөө иликтөө иштери жүрүп жатканын кошумчалаган. Прокуратура жарылуу болгон тест атым жайына газ жабдуусу мыйзамсыз коюлган. Жарылуу болгон Антошка тест атым жайында газ жабдуулары коопсуздук эрежелерин бузуу менен колдонулуп келген. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди.
Башкы көзөмөл органдын билдиргенине караганда, газ баллондорун тест татым жайларында колдонууга жол берилбейт. Бишкек прокуратурасы мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын кызматкерлерине карата иш каттаган. Жарылуу болгон күнү 8 ноябрда Кылмыш жаза кодексинин 261 беренеси боюнча сотко чейинки териштирүүлөр башталган. Тест татымдагы жарылуудан улам Бишкек прокуратурасы мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери өздөрүнүн ишин так аткарбагандыгын текшерген. Текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик экотехникалык инспекциясынын Бишкектеги башкармалыгы аталган жайдагы өрт коопсуздук эрежелеринин бузулушун убагында алдын алган эмес. Андан сырткары тест татым жайы муниципалдык аймактагы ижарага алынган жерде жайгашкан. 2015-жылы мэрия өз алдынча аймакты чоңойтуп алуу фактысын каттоого алган. Бирок бул нерсе учурунда алдын алынган эмес. Аталган факты боюнча сотко чейинки тергөө амалдары башталган.